электромобилдердин 40 же 30% нолго таштаганы боюнча жана 80-90% толуп калганда 100гө секирип толуп калышы боюнча толугураак мындай ачыгыраак айтканда дисбаланс тууралуу сиздерге бүгүн толук маалымат беребиз. Бул жакта BYD E5'тин 160-тын батарейкасы. Бул жактан Жекшенбай ака ошол дисбаланс боюнча бир айтып берсеңиз. Дисбаланс кайсы учурда болот? Мисалы 20дан постоянно ылдый чүрүп 0го чейин 5ке чейин чүрүп айдай берсеңиз болот. Анан быстрыйдан постоянно 100гө толтура берсеңиздер дисбаланс болот батарейкаңыздар. Ошол үчүн туугандар колдон келсе быстрый зарядкадан 90 эле сура берген жакшы да. Анда-санда бир айда 1-2 жолу 100гө чейин толтуруп койсо болот. Анан эң жакшысы үйдөн медленный заряд менен постоянно 100гө чейин толуп турса батарейкаңыздар көпкө сулушту этет, мындайча айтканда. Азыркы учурда бул батарейка ошол дисбаланс болуп 30%тен таштап аткан, а? 30%тен 0го таштап аткан машина келди. 160-тык. Бунда 168 ячейка турат туугандар. 100дүктөн айырмаланып, бунда көбүрөөк ячейка жана күчтүүрөөк болот батарейкасы. Бул жерден по факту көргөзө кетели компьютерден. Бул жерде көрүңүздөр туугандар, башка ячейкалар нормальный уровеньде эле иштеп атат. Бул жерде уже бир ячейка аябай эле түшүп кеткен, мына могу ячейка. Бул дисбалансы 170 болуп кеткен. Мына могу жерде жакыныраак көргөзбү? Могу жерде мына 170 дисбаланс. Ушундай учурда 20-30%тен кетип барат эле 0го таштап ийиши мүмкүн, жана быстрый зарядда сайып отурган кезде бир 70-80ге барып туруп эле сразу 100 болуп толуп кетиши мүмкүн машинаңыздар. Ошондой болуп атса, значит дисбаланс бир ячейка бир нерсе болгон обязательно текшертиш керек, достор. Ошол туугандар, биз болсо бунун ячейкасын көтөрбөстөн буюрса алмаштырабыз. Буюрса бул машинанын чыккандан кийин да жыйынтыгы менен сөзсүз бөлүшөбүз видеодо.